ушундай аламаттан алыс кылсын. Ичинде 9 айлык небереси менен ошо жок болду. Карган атасы калды, карган мен калдым. Айла жок экен. Бүгүнкү күнү социалдык тармактарда аябай көп туура эмес, ушак, жалган маалыматтар таркап атат. Сөз эркиндиги боюнча мындай кичине башка мамлекеттерге караганда алдыда жүргөнбүз да. Анан элдердин баары эле капкайдагылардын баары сүйлөшүп атат, бизге ошол кереги жокко деген дагы ойго түшүп алышыптыр да, депутаттар баш болчу. Сөз эркиндиги деген бул жаран бийликти сындап, ошо сындаган нерсесин жакшыртууга алып бара алса, ошону биз сөз эркиндик деп түшүнүшүбүз керек. Жакшы окуу эмес, бул жамандыктын белгиси болуп атат. 7 жылга кесилгенден кийин эмнегедир 1 жылдан кийин кое берген бул кызыктуу болуп атат да. Бирок бул жакшы эмес. Мен ойлоп атам, ар бир жаран кылмыш жасаса, өзүнө тийиштүү жазасын толук аткарыш керек. Башталышы баягы келишкен да, анан $500 сурашкан. Кышалат өтөбүз деп дегенде. Анан баягы иш заявление менен жазып, иш жүрүп, анан алар камалат $500 менен. Анан ошол бүт улика, вещественный доказательства бүт кетет сотко. Азыр болсо ошол даже $500 мага эч ким бере албайт да. Жоготуп алыптыр ал акчаны. Мен сурадым, канча кылмышча сурадым, канча беришим керек деп сурадым. Ал болсо маган жооп берген жок кыргызча. Экинчиден жини келип эшикти жаап койду. Мен клиентмин го, клиент. Экинчиден мен Кыргызстанда жүрөм. Кыргызстанда мен эмнеге мен кыргызча кызмат ала албайм? Түшүндүрүп бериңиз. Эки сөздүн башын кошуп сүйлөп албайт. Эки сөздүн. Анан биз эмкиде даярдамкы дейбиз. Эмкиде эмнеге даярдамкы керек? Жоопкерчилигин караш керек. Жоопкерчилигин караш керек. Эмне үчүн жогорку кеңеш келет да эки сөздүн башын бириктире албай отурат ушул жерде.